Муну уккан сахабалар сурады Алла Тааланын элчисинен. Ошо биздин ыхластуу таза мамилебиз ким үчүн болуш керек дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи айтты. Бул Алла Таала үчүн болуш керек деди. Биздин Аллах субхана таала болгон мамилебиз таза ыхластуу болуш үчүн Аллах субхана таала бизди ушул дүйнөгө бир чоң милдет жосо парыз нерсени мойнубузга жүктөп жараткан да, мына ошол нерсени аткаруу менен болот. Аллах субхана таала Куранда айткандай, мен жиндер менен адамдарды өзүмө ибадат кылуулары үчүн жараттым. Мына ушул негизде аткарып биз Аллах субхана таала ыхластуу мамиле кылышыбыз керек. Алла Таалага бул дүйнөдө эч бир шерик кошпостон түз сыйынышыбыз керек. Бардык пайгамбарлар алып келген вазифаны ошо пайгамбарлардан мурас кылып калган кийинки урпактар, кийинки мусулмандар ошону улантып, Аллах субхана тааланын жалгыздыгын билдирип, бул дүйнөдө таухид менен жашоо өткөрүш керек ар бир адам. Аллах субхана тааланы ибадатта жалгыз кылып, бардык кулчулукту, ибадаттын түрүн Алла Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек. Алла Таалага түз сыйынып, намаз болобу, зекет болобу, зикир болобу, ата энеге жакшылык кылуу болобу, андан башка бардык ибадаттын түрүн Алла Тааланын өзүнө гана арнашыбыз